Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров расмий иш сапар менен Кыргызстанга келди. Ысык көлдө өткөн жолугушуунун алкагында эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун башчыларынын баарлашуусу жүрдү. Анда тараптар кыргыз-орус кызматташуусунун маанилүү маселелери эң ирде саясий, соода, экономикалык, ошондой эле инвестиция жаатындагы артыкчылыктуу багыттар талкууланды. Ал эми тышкы иштер министри бүгүнкү күндө Россия Кыргызстандын негизги өнөктөштөрүнүн бири экенин, аны менен союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктө эки тараптуу алакалардын жогорку деңгээлде түзүлгөндүгүн белгиледи. Рассмотрели ход реализации ранее достигнутых в ходе прошедших визитов на высшем уровне договоренностей. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелерди жаңы деңгээлге көтөрүү, кызматташтыкты арттыруу багытында мурдагы иш сапарлардагы макулдашуулардын жүзөгө ашып жатканын карап чыктык. Быйыл бир топ иш-чаралар орун алды. Ал арада быйыл Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмуна төрагалык кылууда. Ал эми орус тарап тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо багытында ЖККУнун ролун күчөтүүгө, аскердик техникалык кызматташтыкты арттырууга багытталган максаттарды ишке ашырууга жардам көрсөтөт. Ал арада эл аралык жана аймактык уюмдардын, айта кетсек, Бириккен Улуттар уюму, КМШ, ЯЭП, ШКУ жана башка интеграциялык бирикмелердин алкагында кызматташууну мындан арыда бекемдөө маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность за приглашение посетить Кыргызстан с официальным визитом. Кыргызстанга расмий сапар менен келип жатканыма жана бүткүл Евразия мейкиндигинин бермети болгон ысык көлгө чакыруу алганыма ыраазычылык билдирем. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри менен тар чөйрөдө жана делегациялардын курамында дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. 27 июлда Россия менен Кыргызстандын ортосундагы түбөлүк достук жана өнөктөштүк жөнүндөгү декларацияга кол коюлгандыгынын 25 жылдыгын белгилейбиз. Буга карата өзгөчө иш-чараларды өткөрүүнү пландап жатабыз. Ошондой эле соода экономикалык кызматташуу тууралуу дагы сөз болду. Өткөн жылы соода жүгүртү кыйла өсүп 4 миллиард долларга жеткен. Мамлекет башчылары бул көрсөткүчтү 5 миллиардга жеткирүү милдетин койду. Ал арада гуманитардык чөйрөдөгү алаканы чыңдоо жагы да талкууланды. Эки өлкөнүн президенттеринин демилгеси менен Россиянын бюджетинин эсеби менен орус тилинде окутуучу 9 мектеп куруу боюнча биргелешкен долбоорду ырастап, Кыргыз-Орус славян университетин жаңылап жаңы корпус курууга көңүл бурулуп жатканында сүйлөштүк. Ошондой эле Жээнбек Кулубаев миграция маселелерине өзгөчө басым жасап, Россиянын аймагында жашап, эмгектенип жаткан кыргыз жарандарынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Поскольку вопросы миграции и порядка пребывания граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации является одним из ключевых повестки двустороннего сотрудничества. Кыргызстандыктардын Россиянын аймагында жүрүү тартиби эки тараптуу кызматташуунун негизги күн тартибинин бири болгондуктан аталган маселеге кеңири токтолдук. Орус тарап менен бирге биз дагы мекендештерибиздин Россияда мыйзамдуу жүрүшүнө, татыктуу эмгек шарттарынын сакталышына абдан кызыктарбыз. Дагы бир жолу Россия Кыргызстандын маанилүү өнөктөшү экенин, эки тараптуу мамилелер дагы узак мөөнөттүү улуттук кызыкчылыктарга жооп берип, тышкы саясатыбыздагы артыкчылыктуу багыт болуп калаарына ишендирип кетким келет. Говорили мы и, разумеется, о вопросах трудовой миграции на эту тему в последние. Эмгек миграциясы боюнча 2 жумадан бери мазмундуу жолугушуулар болду. Биз дагы Россиянын президентинин акыркы жарлыгына жараша эмгек мигранттарынын агымына кызыктарбыз. Кыргыз жарандары Россияга иштөөгө барганда албетте өзүн бейпил сезиши керек. Ал үчүн Россиянын аймагына иштөө үчүн барган ар бир киши мыйзамдуу жолду тандашы керек. Мындай жолугушуу эки өлкөнүн байланышын чыңдап, бир катар саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык маселелердин чечилишин шарттайт. Айнура Достукбекова, Айбек Жумашев, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.